Саламатсыздарбы менин кичинекей досторум. Апельсин каналына кош келиңиздер. Биздин каналга катталганды жана лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн мен сиздерге кенгурулар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айтып бергим келип жатат. Кенгурулардын дүйнө жүзү боюнча 62 түрү бар. Алардын эң кичинекейлери 0,5 кг салмакта, ал эми чоңдору 90 кг чейин жетишет. Кенгурулардын саны Австралиядагы адамдардын санынан 2 эсе көп. Алардын өмүр сүрүү убактысы 12 жыл. Бирок табигый коруктарда 25 жылга чейин жашай алышат. Кенгурулар чөп менен азыктанышып, бир нече ай суусуз жүрө алышат. Кенгурулардын башка жаныбардан айырмасы жана өзгөчөлүгү бул алардын балдары үчүн атайын чөнтөкчөсү. Кенгурунун жаңы кичинекей баласы төрөлгөндө 2 см узундукка чейин гана жетет. Алардын аты валлаби деп аталат. Кенгурулардын ылдамдыгы 60 км/саатка чейин жетет жана анын жүктүүлүгү 20-40 күнгө созулат. Кенгуруларды таң эртеден жана кечки убакта көрүүгө болот. Күндүз алар ысыктан коргонуу үчүн көлөкөдө отурат. Бул жаныбарлар эч качан жеке жүрүшпөйт. Алар топ менен гана жүргөн жаныбарлардын катарына кирет. Жаныбардын куйругунун узундугу 100 см чейин жетет. Кенгурулардын дүйнө жүзүнө таанымал болгон түрү бул кызыл кенгурулар. Алардын бою адамдардан ашып 2 метрден жогору болушат. Кенгурулар 12 метр узундукка жана 3 метр бийиктикке секире алышат. Достор, силер кенгуру эмне үчүн кенгуру деп аталып калганын билесиздерби? Бул сиздерге баарынан кызыктуу болот деп ишенем. Кенгурулар башында кенгуру деп аталган эмес. Австралияга алгач адамдар келгенде, алар жергиликтүү адамдардан сурашкан. Бул кайсы жаныбар деп сурашканда, жергиликтүү жашоочулар кенгуру деп жооп беришкен. Анда алардын тилинде мен сизди түшүнбөйм дегенди билдирген. Бирок ал адамдар биринин тилин табышпай, бул жаныбардын аты кенгуру деп эсептеп калышкан. Кенгурулардын куйругу 100 см чейин жетет. 1980-жылы Австралияда кенгурулардын этин жегенге расмий түрдө уруксат берилген. Кенгуру этинин пайдасы зор, айрыкча диета кармагандар үчүн. Мынакей достор, бүгүнкү чыгарылыш сиздерге жакты деген ишеничтемин. Кенгурулар жөнүндө көптөгөн кызыктуу жана жаңы маалыматтарды алдыңыздар окшойт. Биздин каналга лайк басканды жана катталганды унутпаңыздар. Кийинки видеого чейин көзгү жөктү аман туруңуздар.